Саламатсыздарбы? Сиздер менен түстү тасма берүүсү жана мен Айжамал. Сиздерге Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон кызыктуу жаңылыктарды жана башка маалыматты айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын тарыхка арнайбыз. Bir ay boyu Gapar Айтиев атындагы музейде көргөзмө өтөт. Ал жерде кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн жана скульпторлордун иштери коюлган. Чыгармачылыкты жакшы көрсөңөр, көргөзмөдөгү иштер аркылуу тарых менен кездешип, авторлордун көз караштарын изилдегиңер келсе, 2 декабрга чейин барып келиңиздер. Атадан гана калган мурасты жаңырып заманы жаңымын баба салтын улантты намысын бийик сактаган эл табышын тыңдап жүрөт кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди бартаган эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчада ноябрда Гапар Айтиев атындагы музейде сүрөтчүлөрдүн уюмунун республикалык күзгү көргөзмөсүнүн ачылышы өттү. Бул көргөзмө жеңиштин 75 жылдыгына арналган. Biz азыр музейдин Кыргыз улуттук көркөм өнөр сүрөт музейиндебиз. Бул экспозицияда Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган республикалык көргөзмө жайгашты. Мына биздин сүрөтчүлөр, кыргыз сүрөтчүлөр абдан таланттуу десек болот. Анан дагы алар ошо согуштан кийин төрөлгөн учуруна карабай, өздөрүнүн чыгармаларында ошол Улуу Ата Мекенге согушуна катышкан ардагерлердин портреттерин жаратууда, же болбосо бүгүнкү күндүн жоокерлеринин образдарын айтып көрсөтүп атат. Жана ошол Улуу Ата Мекен согушта Чолпонбай Төлөбердиев деген баатырыбыздын скульптуралык жана живопись образын көрсөтүп атышат да. Мына бул жерге келсеңер, Талай Курманов деген биздин залкар сүрөтчүбүз өзүнүн атасына арналган Атамдын элеси дегендей сүрөтүн бул жерге тартыптыр. Биз жана айтып кеткенбиз, бул кызыл фронттон кайтып келаткан мына кадам, бир бутунун кадамы уже тынчтык, бейпилдикти, тынчтыкты карай кадам кылып фронттон кайтып келаткан атасынын образын чагылдырган. Мына кечитен бери бизде Кыргызстанда бир мындайча айтканда кандайдыр бир чоң жаңырык Манас жаңырыгы болуп атабы. Биздин Дөөлөт деген манасчыбыз мына буюрса Гиннес китебине рекорд коюп 14 саат 27 мүнөт кече саат эртең мененки 9-дан баштап айтып атты Манас эпосун. Мынакей бул жерде дагы ошо сүрөтчүбүз ошо эпоска арнаган сүрөтү коюлган экен. Жалгыз башымбы мындай эпибарынан зор болдум. Ар бир сүрөттө карасаңар, бул жөнөкөй эле боек эмес, бул адамдын өмүрү, бул биздин тарыхыбыз, бул биздин келечегибиз деп айтсак болот. Көргөзмөдө ар кандай иштер коюлган. Бул жерде сүрөттөр, айкелдер, графикалар жана ошондой эле декоративдүү чыгармалар. Көргөзмөгө 2 декабрга чейин келип көрө аласыздар. Ал эми сүрөт аркылуу Манастын образын көрө алсак, Дөөлөт Сыдыков жакында Бишкектин тургундарына Манасты угузду. Гиннес китебине кирүү максатын көздөп, Манасчы 14 сааттан ашык Манас эпосун айтып атты. Ушундай уникалдуу окуя кандай өткөнүн кийинки видеодо көрүңүздөр.
Sen neresi kudret salmaya koysa ne bulut çandı kuday Serhat. Araba yazmayı bana koysa da ne bulutum. Görmeyi bana koysa da ne bulut. Adam ölmeyi bana koysa da ne bulutum. Hem gittim kana çürüken de bağlıyla. Hem basalmayı kana çürüken de çalıyla. Ağabey çık atak. Sakalda kanacaksın da muyum? Aytar kana gittin de muyum? Tarık işi yok. Artın kana karat da kılçıttaydım. Asmanıyla çeriyle. Atağını görücü diye. Evite görelim deliyle. Güç göz alıp kırıp kıtay zor top çıkıp para tat göz görünüm olun. Bu gorda bile çık para. Hayır kırgın falan. Тентек Кыргызстандын тарыхы жөнүндө видео курстун жаратуучусу. Бул кыска видеолор абдан пайдалуу жана кызыктуу. Ал эми кийинки видеодо Манас жөнүндө. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Манастын төрүлүшү жана бала чагы. Кыргыз баатыры Карахан ханды курпагын жараткан. Карахандан Өгүз хан, Өгүз хандан Аланча, Аланчадан Байгур хан, Байгур хандан Бабур хан, Бабур хандан Хан Тебей, Хан Тебейден Хан Көгей. Хан Көгейдин кичүүсү Ногой болгон. Ал өз мезгилинин баатыр адамы жана уруу аксакалы болгон. Кытайларды жана монголдорду талкалаган. Ногой каза болгондо кытайлар монголдор жана Алооке баатыры Кыргыз хандыгына келип, баатырларды өлтүрүп Кыргыз элине кол салган. Ошентип Кыргыз эли үчүн кыйын заман башталды. Кытайлар кыргыздарды ар кайсы жерге жиберген. Стоп. Кытайлар ким болгон? Кытайлар Азияда 10-12 кылымдарда жашаган монгол тилдүү эл. 18-жылы Цин империясы алардын жерин басып алган. Дүйнө жүзү боюнча баары аларды Чайна деп аташат. Алар өздөрүн Джонгуо деп аташат. Кытайдын лидери Ногойдун балдары бириксе, кытайларга кол салат деп корккон. Ошентип Ногойдун балдарын ар кайсы жакка жиберет. Үсенди Орхонго, байды Сибирге. Аларды көрүп, Орозду үй бүлөсү менен Энесайга качат. Жакып Алтайга барат. Ал жерде Бойон аттуу Калмак байынын жана анын баласы Чаяндын алдына иштей баштайт. Чаян Жакыпты өзүнүн кызы Бактөөлөткө үйлөндүрөт. Ал Жакыптын кичүү токолу болду. Жакыптын биринчи аялы Шакан, анын байкесинин аялы болгон. Чайыр каза болгондо Шакан жалгыз болуп калат. Ошондо Жакып кыргыз салты боюнча Шаканга үйлөнүп, ага Чыйырды атын берет.
Чаян менен Бөйөн каза болгондон кийин Жакып алардын жерлерин алып иштетип байыйт. Жакып күнү-түнү иштеп жерден жакшы түшүм алат. Аттар эле 40 000 болгон. Иштеп атканда жылдар да өтүп атты. Ошентип Жакып 48ге толду. Бирок балдары жок болгон. Кудайдан бала тилеп мазарга сыйынып иштеп атканда, байлыгымдын баары кимге калат деп кайгырган. Бир күнү Жакып үйүнө келип, эч нерсе сүйлөбөй төшөгүнө жатып алыптыр. Чыйырды сураса, байлыгыма карабастан балам жок. Кантип эле өзүмө эч кимди калтырбай, дүйнөдөн кайтам деп арманы менен бөлүшөт. Ошол түнү чыйырды түш көрөт. Анда ага бир карыя келип, ага таттуу алманы берет. Тилегиң орундалат деп айтат. Кыргыздар бул карыяны Кыдыр деп аташат. Жашоодогу маанилүү убакытта келет. Чыйырды ойгонуп Жакыпка түшүн айтып берейин десе, ал да түшү менен бөлүшкөнгө шашты. Көрсө, Жакыпка да болжолдуу түш кириптир. Түшүндө ал кооз шумкарды көрүптүр. Жакыптын кичүү аялы Бакты өлөт да түшүндө 3-1 тууган шумкарларды көрүптүр. Чыйырды менен Бакты өлөт Жакыпка түлөө бер деп сунушташат. Аттарыңды аябай, союп, эч кимди калтырбай, конокко чакыр. Бизге батасын беришсин. Тойдон кийин баары кеткенде кошуналары жана туугандарына түштөрү жөнүндө айтып берет. Нойгур уруусунун ак балта лидери түштү мындай баяндайт. Чыйырды бир кыз, бир бала, Бакты өлөт 2 эркек баланы төрөйт деп айтат. Чыйырдынын эркек баласы баатыр болот деп болжолдосун бүтөт. Жакып, түшүңдө шумкарды көрсөң эркек балалуу болосуң. Шумкарды боз үйгө байласаң урууңдун таянаары болот. Байбичең ажыдарда отурса, балаң баатыр болот. Кыргыз элин бириктирип, башкалардан коргойт деп айтат. Андан кийин 2 жыл өткөндө Чыйырды боюна бүтөт. Жолборстун жүрөгүнө талгак болот. Ошол эле учурда бир мергенчи жолборсту кармап келиптир. Аны билгенден кийин Чыйырды малчысына алтын берип, мергенчиге жөнөтөт. Ал жүрөктү байбиче сууга кайнатып, жеп, тоюп уктайт. 9 ай жана 9 күндөн кийин 9 күн бою анда толголор болгон экен. Чыйырды жакында төрөрүн билгенде, Жакып сүйүнчү үчүн 40 атымды берем деп айтат. Мен жаңылыкты тоодон күтөм. Кыз төрөлсө эч ким келбесин. Эркек төрөлсө сүйүнчүгө келгиле деп тоого чыгып кетет. Кыргызстандын тарыхында Манас чоң ролду ойнойт. Ошондой эле быйыл СССР өлкөлөрү үчүн маанилүү болгон бир тарыхый дата белгиленет. Бул улуу жеңиштин 75 жылдыгы. Буга карата даярдалган видеону көрүңүздөр. Улуу жеңишке 75 жыл. Жан берип, кандуу кармаштан, кайткан жок, кайра батыштан. Эстелик болдум алар, түбөлүп, отто жагышкан. Soğuş gördüm soğuk türündü. Soğuş уккам саар үнүңдү. Сенден канча кооз шарлар бөлүнүп, сан көрсөң, сан мөмөлөр көбөлдү. Эсеп жеткис, өмүрлөрдү кыйдың сен, эсеп жеткис, адам үнөн көйдүң сен. Себепкери болдуң тоодой кайгынын, сен де яккан, көз жаш менен өйдүң сен. Каза болуп, уулдарың сүйүктү, камченеге сен тарттырдың бүйүттү. Нечем көздүң жаркын нурун өчүрүп, жерге көмдүң нече жаркын үмүттү. Аттанып барып айылына, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн улуу согушка жерене турду кайгырып. Толган жер үчүн, аттанган утман эл үчүн. Гүл коюп эскер ыйлабаң, оолуңар жокер эл үчүн. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла, оолуңар тири биз менен сенди кыйнабагыла.
кармаштан кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар, түйбөлүк отту жагышкан. Эстелик жанына келип, энелер айла багыла, улуңар тир биз менен сезимди кыйна багыла. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында Курултай аттуу кыргыз хип-хоп маданиятын колдоочу бирикмесинин колдоосу менен чыккан ырга көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ушундай адамдар тарыхыбызда өз изин калтырышат деп ишенем. Kızыңды сат, деп элдер айтышат. Эгер кызды бала жактырсам, тулпар мени бала качат. Жок деген сөзүм жакпайт, ар бирөөгө ширин боло албайм. Өз чындыгымды тандайм, ойлогонумдай жашайм. Канымда шейтандын канагат, 100% бериш болбайм. Kanımda şeytanın kanağat, 100% бериш болбайм. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Колуңду тарт, айткан сөздөрүң уят. Кантип гана алдасаң да, кара оюң ишке ашпайт. Кыйын мына сыр эмес, кыйраттам көзүң жетпес. Чырайлуу болдум бийкеч, сага жагыш үчүн эмес. Ал сыр эмес, сага жагыш үчүн эмес. Болду саптар, бул замандын талабы. Эже сөйгөйлөргө мен өзүмдү арнадым. Болду саптар, бул замандын талабы. Эже сөйгөйлөргө мен өзүмдү арнадым. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кара кыз, качан эркин жашайбыз. Сен тандоону кылганда, биз да тандоо жасайбыз. Кыздың кыркойып, кыздың кыркойып.
Ушундай көңүлдүү нотада биздин чыгарылышыбыз да аягына келди. Сиздер менен мен Жамал болдум. Түстүү тасма берүүсү. Бизди калтырбай көрүңүздөр.